атаңды көргенде энекеңен жан шығады. Атаңдың көргенде ұрған шаңды қараса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарышын тартуулайбыз. Бүгүнкү берүүбүздө биз кыргыз жери, кыргыз аймагы тууралуу сүйлөшөлү дедик. Андыктан бүгүн студиябызга географ агайларды чакырганбыз. Жумакадыр Карамолдоев агай профессор, ошондой эле БГУнун доценти Темиркул Эшенкулов агайлар бизде мейманда. Куш келипсиздер агайлар. Мына байыркы замандардан эле ушул кыргыз аймак, кыргыздар жашаган аймактарды арабтын, перстердин, ошондой эле Кытайдын алымдары, илимпоздору кыдырышып, анан ошо чектерин жазып келген. Мисалга алсак, Ибн Хаукалдын же болбосо Мухаммед Идрисинин бул 8-9 кылымдарда ушу биздин доордун булардын жазган эмгектеринде кыргыздын ысык көлдөн Нарынга чейин мынча фарсах, терден буга чейин мынча фарсах деп жазып келген. Ошондой эле муногу худуду аламда дагы 14-бабында ошо кыргыз жери боюнча аябай сонун айтылган. Мындан тышкары Кытайдын Суанжан деген кечили 629-630 жылдары бул кыргыз жерине какшаал аркылуу келип, беделди ашып, ысык көлгө өтүп, анан ысык көл аркылуу Чүйгө өтүп, андан Таласка өтүп, анан ошол кыргыздын жерин сүрөттөгөн эмгектери калган да тарыхта. Мына ал эми сиздер болсо иштеп Советтер Союзунун убагында момундай Атлас Киргиз КСР деген жакшы бир китепти чыгарган экенсиздер. Бүгүнкү территориябыз ошол Атласта сиздер бардык жагынан изилдеп киргизген экенсиздер. Ушул территорияда кандай жаныбарлар жашайт, кандай биздин ошол шартыбыз кандай, ушуларды аябай сонун келтирген экенсиздер. Ушул боюнча бир сүйлөшөлү. Себеби өткөндөгү берүүбүздө Жумакадыр агай менен сүйлөшкөндө ушул Атластын жарык көргөнүнө 30 жыл болду деп атты эле да. Туура. Анан ошол боюнча Так ушул айда болчу. Ошол боюнча сөз кылалы. Анда сөздү Темиркул агайдан баштайбыз го, Рахмат. Бул эми Кыргызстандын атласы, кыскача айтылып, атын толук айтпайт. Бул Кыргызстан илиминин сыймыгы. Мындан жогорку деңгээлде Кыргызстанда илим болгон эмес. Бул канча жылды өзүнө камтыган. Нака иштин башталышы 1971 жылдан башталат экен. Бирок токтом чыкканда, эрте чыкканда 66-жылы. Атайын өкмөт токтому чыгып, ушундай атлас түзүлсүн, буга мындай адамдар тартылсын, иштесин деген экен. Ошол жылдарда Советтер Союзунда моодага айланып, анан бир топ республикалар, областтар ушуга киришкенде, жалпысынан Советтер Союзу бул боюнча биринчи орунда турган десек болот. 1964-жылы дүйнөнүн физика, географиялык атласы түзүлгөн. Мындан да абдан чоң, эми салмагы бир жок дегенде 10-15 килограмм болчу. Ошого негизги күчтү жасаган Советтер Союзу болгондо, ушундан тарап кетиптир. Анан Грузия иштеген буга, Азербайжан иштеген буга, Армения иштеген, анан тажиктер иштеп 68-жылы мындан кичирээк кылып чыгарышкан. Анан кийин көлөмү оор экен деп, анан Россиянын айрым крайлары менен областтарында иштешкен. Москва университети, география институту. Анан Казакстандын Кустанай областына жасалып калган. Муну москвалдар жасаган. Анан ошондо бул ишти биздикилер колго алып, түзөбүз, иштейбиз деп келип, анан 71-жылы типовой основа деп коет. Жанагы картанын түп нускасын ар кандай масштабта Омск номер 4 картографиялык фабрикадан алдырышканда 50 миң, 100 миң деген сыяктуу. Аякты негизги мында 1,5 миллион, 2 миллион, 3 миллион, 5 миллион, 6 миллион болуп кете берет. Ошонун баарын алып, анан
Шмуцтел Кампановка деп коет экен. Ошо кишини Өмүрзаков деген садыбакасы агайыбыз колго алып, көлөмүн аныктап, канча карта болуш керек, кандай текст болуш керек, кандай жайгаш керек, тематикасы кандай болуш керек, ушунун баарын аныктап, анан анда биринчи көлөмүнүн мындай жарымдай болгондо, ушуну анан сунуштаган экен дагы Москвадагы адистер бир топ мекенемегилер. Биздин өкмөт да дегенде жактырган экен. Анан кийин иштин процессинде бул токтоп калып кайра кеңиткен. Кайра мына могул эмеге форматка түшкөн дагы. Анан кийин Москвадагы чоң адистердин айтуусу боюнча бул Москва университетинин география факультети, Ленинград университетинин география факультети, Академиянын география институту, анан Ленинграддагы, Москвадагы институттар, анан геодезия жана картография боюнча башкы башкармалыгынын ошонун атайын бир институт бар, ошондогу адистер башкалар болуп туруп, жок, Атлас бул 2 томдон түзүлсүн деп, анан биринчи тому бул табигый түрдө болгондагы, экинчи тому социалдык экономикалык бөлүк болчу. Экинчи тому да жарык көргөн да, Жок. Анын 99% даяр болгон. Эгерде ошондо Аскар Акаевдин айналасында жүргөндөр, өкмөт, президенттик аппарат бир эле колхоздун акчасын бергенде, мунун экинчи тому чыкмак. Ошол абдан кызыктуу болмак кайра. Бирок материалдар бар да, сакталганда же жокпу? Сакталган, бирок азыр андан бери канча жыл өттү? Азыр 30 жыл өтүп калды. Колхоз десең азыркы балдар билбейт атпайбы, совхоз. Анда колхоз менен кеткен, совхоз менен беткен, областтар башкачараак болчу. РРП деп коет, алар бар болчу. Анан стат маалыматтар ошол боюнча болчу. Алдагы стат маалыматтар анда кичине башкачараак болчу. Бирок анда бүгүнкү күн боюнча социалдык экономикалык абалды кайрадан иштеп чыгып туруп, экинчи томун бүгүнкү күн менен эле чыгарса болот экен да. Чыгарса болот, бирок буга адистерди табыш керек, тартыш керек, аларга колунда акчасын бериш керек. Ошентсе, эгерде жакшылап иштесе, маалыматтын баарын алса, жакшы жетекчи болсо, ушунун баарын 3 жылда баарын оңдоп, түзүп, жаңыртып койсо болот. Мына агайлар айтсаңыздар, мына ушул атласта, кыргыз жеринин атласында бул өтө чоң китеп экен. Көлөмү дагы, ичиндеги барактары дагы өтө түздүү жасалган экен. Анан ушул картанын ушул биринчи бөлүгүнө Кыргызстандан канча адис тартылып иштедиңиздер эле? Бул жерде бүт баары толук жазылган. Кимдер катышкан, кимдер тартылган. Бул жерде жогорку чоң эле даражалуу адам катарында ошол Өмүрзаков агайды айтыш керек, Садыбаков. Ошол киши башында туруп, ошо Кыргызстанда улуттук университет, анын география факультети, биология факультети, улуттук илимдер академиясы, анын геология институту башында турган, экономика институту, биология институту, сейсмология институту, андан башка азыркы гидрометр боюнча агентчилик, анан кийин Ташкенттеги, Ленинграддагы, Москвадагы мекемелер. Маселен, биологиясынын Токой бөлүмү да бар мында. Госпланда бар болчу да. Мамлекет ал башына карап турат. Мамлекет план. Маалыматты берип турчу Госпланда. Бизге укмуштай берчү маалыматтарды алар. Анан жанагы ар бир 5 жылдык болгондо Кыргызстан үчүн эмне түзүлсө, мына 81-86 болбоду. 86 91 дегенде анан 90. Ушунун баары тең бизге келип түшүп турат эле. Агай, мынакей эгемендүүлүк алган жылдардан бери ката биздин географиялык чектерибизде дагы бир топ өзгөрүүлөр болуп кетти да. Үзөңгү куш тиги коңшуна өлкөгө, Кытайга кетип калды, Каркыра Казакка кетип калды, дагы бир топ жерлерибиз тиги Өзбекстанга, Үңгүртөөгө кетип калды дегендей өзгөрүүлөр болуп атат да. Мына жакында эле интернетте бир маалыматты таап биз эфир аркылуу бергенбиз. Крымда бүгүн талаш болуп атпайбы, Украина менен Россиянын ортосунда. Анан ошол эле орустун окумуштуулары жазыптыр. Крым менен Украина менен Россия талашып аткан мезгилде кыргыздар
унчукпай эле отурат, бул жер кыргыздын жери болгон депчи биздин окумуштуулар аны изилдеп да ойлонуп деле башын ооруткан жери жок да. Чынында мыногу 1864-жылга чейинки камералдык китептерде ошол бир 10дон ашык айылдардын аты кыргызча аталган айылдар бар экен да. Ушулар боюнча дагы биз маалымат бергенбиз өткөндө. Ал эми Кытайдын жазмаларында, Ханзу жазмаларында кыргыздын чектерин тиягы Тынч океандан Кара деңизге чейинки аймакты ээлеген деп атат да. Ылдый жагы тиги Кытай менен чектешкен, азыркы территориясы эмес. Тиги Кытайдын бешбежини турган жакты эле көрсөткөн да. Калган Евразия чөлкөмүндө биягы Францияга чейинки жерди эметкен. Аны ушул эле нерсени мынакей 2002-жылы Германиядан Шолборг дегендин картасы келген. Ошо Шолборгдун картасында дагы немис тилинде Кыргыздын рейх деп турат да. Көргөнсүздөр да бул картаны. Мен теледен көрдүм, мен теледен көрдүм бул картаны. Андан башка бир айыл чарба агрардык академиянын бир кызматкери дагы барып, немис менен таанышып лекцияны ошондагы кейиске жазган эмесин сактап койдум. Ошол киши алып келген. Анан эми ал жерде туурат, жазылып турат кыргыз деп. Эми ошол мезгилде казак деген сөз жок эле да. Казак деген сөз жок. Бул казак дегендин пайда болушу 5-6 жыл болду. Термин катары, этнос катары киргенин. Анан эми азыр казак туугандар бир топ чышалап өздөрүн жогору коюп атат. Маселен, Диммухаммед Ахмедович Коноевдун алар казакча Коноев, кыргыз тили Коноев деш керек. Биз орусчасын алып Кунаев кылып алганбыз да. Ошонун мемуарында эле кыргыз деген сөз жазылып турат. Алдан Сакеримди айтпай эле коелу. Анан эми Махмуд Кашкарда эле кыргыз деп жазылып турат. Анда казакта жок, өзбекте жок да. Ошол мезгилдеги мен болжоп өзүм караган мезгилде жанагы улуу кыргыз дөөлөтү, державасы түзүлгөн мезгилде ушул туш тарапка аябаганда чачырап, балким ушу Тынч океанга жеткенми дегенде бүдөмүк ой пайда болот да. Тарайт да. Батышка тарады, түштүккө тарады, түндүккө тарады. Анан акырындык менен эл бөлүнөт да. Демек, диалектиден говор көчүп, говор өзүнчө бир тилге айланып деле кетиши мүмкүн да. Эми муну чоң тарых менен далилдеш керек, анда башка жанакындай бир дымка керек го. Эми бул боюнча биз Жумакадыр Жекшемиш экөөбүз илгери эле көп сүйлөшүп калчубуз да. Эми түштүк тарапка баратсак, чындыгында Сагынбайдын манасында Индистан болуп кетет. Анан кийин Индия океанын кошо айтып атпайбы. Анан ушу илгери бир сөз болуп калганда, ошондо азыркы академик Аман-эсен Кудай дагы жашын берсин, ден соолугун берсин, Бакиров айтып калды геолог. Мен ошондо ушу кишиден угуп калдым да. Кыргызда ынды кара деген сөз бар болчу. Көрсө Индиядай кара деген сөз экен бул. Бул бекер келген жок да. Эми кайра батышка барсак, жанагы Манаска ислам кире баштагандан баштап Мекке Медина жолугуп атпайбы. Магриб жолугуп, Египет жолугуп калып атпайбы. Анан жанагы илгери журналист, жазуучу Жедигер Саалаев Мажарстанга, Венгрияга барганда жазды эле. Бул желпиниш, Манастагы желпиниш Венгрия экен деп. А мен агайым айткан жок. Жердин түбү желпиниш болгондон кийин бул Пиреней болот депчи. Пиренейден нары карай жер жок да. Атлантик океаны. Американы болсо биз 1492-жылы ачып атабыз. Ага чейин ачылган, бирок билген эмес да. Жер түбү желпиниш ошол болуш керек. Чыгыш жагында Манаса Сагынбайды айтылат, Сыймун дейт. Жапан деп айтып атат. Бул жагы белгилүү болуп атат. Бул мен Өмүрзак агайымдын мага айтып берген чүңүнү, кийин өзүм окугандарым айтып атам. Түндүк тарабына келгенде түндүк Муз океаны болот. Анан азыр ушуга чейин биз көнүп алганбыз ак түндөр деп, белые ночи дегенде. Анан Өмүрзак агайым мага түшүнүр, жок андай эмес. Бул буурул түн деген. Ушу Сагынбай ушуну берип атат. Буурул түн деп. Жанагы 60-чы параллелден түндүктү карай Петербург шаарынан кетет да. Ошондон нары баштала баштайт да.
Жанагы ушундай эле болуп, мунарак болуп тура берет. Мен аны көрдүм. Илгери Таллинге, Петербургка барганда. Жаргыны болуп тура берет. Демек, географиялык камтышы кыргыздардыкы. Ушунчалык кенен. Буга бир да чыгарма, бир дагы эпос, Илиядан алабы, Одиссеяны алабы, Көрөкүн алабы, Махабхараттан жете албайт. Ана мен дагы бир жагынан кошо айтып коеюн. Сагым Манас энциклопедиясынын 2 томдугу боюнча 95-жылдагы 715 каарман жолугат экен. Тияктан бияктан алганда. Бирок ошол эпосто Сагынбайдыгында 532 муну санап жаткан өмүр узагы. Кайталанбаганы. Эгер кайталана берсе анда аябай көбөйүп кетет. Маселен, 9 торо деген жолугат, аны биздин 9 торо кылып койгон. Ал башка жерде да бар 9 торо бар. Туура келет. Чоңго саатта окусаңар. 9 торо бар. Рельефке байланыштуу толтура эле. Анан Мургап бар. Мургап болсо Бадахшандагы Мургапты айтат. Да бир жерде Мургап бар. Дөрбөлжүн бар. Ал биздин Акталан Дөрбөлжүндү айтып коет. Ал да бир жерде бар. Жана чоңго саатта окуганда ушу туура келет. Демек ушунчалык дүйнөдө чоң географиялык түшүнүктү камтып турган элдин да тарыхы терең деп ойлойм да. Бирок өзүбүз гана муну көрүкүнө көрүп кошо албай атабыз. Тузду дагы, Канемпирди дагы, Мурчту дагы сунда аябай кошуш керек. Башкадан кем калбасын. Манастагы географиялык аттар боюнча илимий изилдеген окумуштуулар барбы бизде? Негизи жок. Эми муну биринчи Өмүрзаков Садыбакас агай 50-жылдарда баштаптыр. Кызматтан урулгандан кийин. 1952-жылкы Манас боюнча конференция катышкан, анан сөз сүйлөгөн. Мен сөзүн окудум. Айрым жерлерин окубай калган экен. Саясат жаманда. Ошондон кийин коркконбу, киши анан изилдөө тарыхын окуп кеткен да. Изилдөө тарыхына. Бул киши ушул биринчи баштаган. Мындан кийин мен көргөндө Эчиналы Абдылдаевден көрдүм. Андан кийин Турдубай Абдыракыновдон көрдүм, ал пайдаланганда. Анан Молдобаевден, Имел Бакиевичтен. Эки китебинде ушул маалыматтар жазылат. Кийинчерээк эми башкалар дагы тигиди качты болуп жүрөт. Бул жагын алганда баарын географиялык жактан койгондо эч ким Садыбакас агайдын алдына чыгарылбайт. Мына могул эки китепте бул энциклопедия кыргыз жергеч дегенде ушул эмгекте Садыбакас агай тарыхый аталыштарды киргизип кеткен. Анын ичинде Манаска да байланышкан. Атайын киргизген. Бул эч качан тарыхый энциклопедия бул болгон эмес. 1992-жылы Чороев менен Урстанбек чыгарбады. Анан 2004-тө чыкпады. Аларда балким буяктан алып кирилсе керек. Анан могул китепте атайын жазылат. Манастын эмеси бар, географиясы бар. Анан Манаска байланышкан топонимдер тең баары бар. Эми бул жерден эми Манас деген аталыштарды санаган, тапкан ушу киши болгон. Мага бул киши өзү үйрөткөн. Мен ошон үчүн кишинин атын айтам. Анан кайсы бир жылдары акын жазуучу илимпашта болуп жүрөт, философ болуп жүрөт. Абдырахман Алымбай, Азыр Баястуран муну эмеге жармаштырып коюптур. Дастан Сарыгуловго. Мен жолугу айттым, сен макаланы карабайсың, ким биринчи жазыптыр деп. 1995-жылы июль айындагы Заман Кыргызстандын газетасында менин агайым менен биргелешкен макалам чыккан. Манас Яна деп. Ошо терминди мен киргизген. Андан мурун Линияна дегенди жазгам. Анда мода болчу да. Кыргызстандагы Линияна деп. Ошондо Манас Яна бул киши айтып отуруп, кийин улам көбөйүп кетти. Мына Алтайда, Тарбагатайда, Казакстанда, Кытайда, Өзбекстанда, Тажикстанда, Дагестанда бар Манас аттуу. Манаска байланышкан аттар. Манас менен гана байланышкан. Бул Алманбет мен айтпайсыз бакайда. Непалда, Индияда бар. Жок, алдар чектешкен жерде. Бирок ал киши эме деп атпайбы, Манас географиясы деп айтат. Жок, ал энциклопедияда.
азыр койтур. Өзүнчө Эми дагы бир эме бар дагы. багыт. Багыт тиги Америкада да жолугуп атпайбы? Америкада Манасас. Вашингтондон 20 километр аралыкта Манасас деген шаар бар. Бул шаардын дагы кызык бир өтө чакан эле биздин Токмоктой эле шаар да. Бирок ошо Манасас деген шаар да. Анан бир кызыгы индеецтер бар да ошол жерде резервациядагыларчы. Апачилер да айтыш керек Анан дейби? ошол индеецтердин бир эмеси менен баягы Манастын англис тилине которулган китебин алып окуп көрүп анан ой бизде да илгери ушундай бир нерсени айтчу эле деген маалыматты уктук да. Анан бул эми өзүнчө тема. Анан агай айтсаңыз, мынакей, могу картага ошол Манаска байланышкан жер суаттары киргенби? Жок, буга атайын тема болуп кирген эмес. Бул жерде бир чоң жаңылыгы бар. Изилде тарыхынын картасы бар. Изилде тарыхынын. Ошонун тексти бар. Өмүрза апа жанагы таандык да. Ошону менен карап отурган мезгилде көп нерсе Манаска байланышат. Анан дагы бир нерсени айтайын, бул боюнча мен өзүм сүйлөп жүрөмүн. Сагынбайдын Манасы Улуу Жибек жолунда дал келет. Мен өзүм таң калгам. Сагынбайдыкы дал келет. Эми Сагынбай географ болгон эмес да. Бир Жок, чети. Сагынбайда Автордун баары эле географ болгон эмес да. Алладан берилген бир керемет күчү болгон. Анан анча-мынча билим алса керек го деп ойлоп кетем да мен. Эми билим алганда ал киши бир 3 кыш молдодон окуган экен, өзбек молдодон. Анан ошо өзбек молдонун деле билими ушунчолук терең экенин бир Кудай өзү билет да. Бир Кудай өзү эле туура айтасыз. Эми шаарларды, жерлердин ордуна коюп атпайбы кадимкидей кылып? Бизде азыр биз өзүбүз кошуп кетейинчи. Мындай болуп атпайбы? Бардык эпостордо сөзсүз географиялык объект айтылат. Башка эпостордо жок ал. Где-то деген эле сөз, Биякта экен, илгери деген эле сөз. Мына мен жанагы Темкенин айтканына аянт боюнча Кенже эпосто эле жүрөбүз го. Эр төштүк, эр табылды, кожо жаш деп, анан ошо эр табылдыны карап, жаңы Ала тоо деген журналга чыккан. Мен да жаздым. Как географ катары, мен тиги тарыхчы катары караган жокмун. Мага аянт керек да. Анан ошол карап окуп чыксам, жанагы айтылып аткан ит барбастын чөлү дегендер бар. Ит ичпестин көлү деген бар. Көлү деген бар. Ошонун баарын анан карап тизмектеп жетесиң, анан аянт чыгат да. Кандай кайсы жерге бар экен деп, бир жери кызыл кум болуп жүрөт. Шыгылып мореки эр табылдынын эпосто мында карап көрсөң, болжол менен бир 10 миллион чарчы километр сүрөттүрөт. Чоң экен ошол. Тибеттин эле эмең Такламакан эле өзү канча территория болот. Жана ит барбастын чөлү дегенде. Анан ошону карап отуруп, мындай дагы кызык да. Макан деген мекен. Кыргыздын эле тили да, түрк тили. Такласын таппай атыштыр. Теке мекен. Текеби? Теке мекен деп айтылат экен. Бул жерде байыркы мезгилдерде ошол текелер көп болгон экен да. Азыр деле болсо керек. Жал тоо тарабында болушу мүмкүн, бирок ал чөл тарапта жейрем гана болот. Анан бөкөн гана болот. Жейрем бөкөндөр азыр деле бар го. Бирок ошол жактагы кыргыздар бар экен Такламаканда былтыр эмес 3-4 жыл болуп калды го. 2015-жылы ошол Такламаканда Меркит деген айыл бар экен. Бизде Меркит деп баягы уруу бар го, меркиттер. Бар. Ошо уйгурча Мәкит деп коет экен. Ошол меркиттердин эмесинде бир тажик айыл бар экен, Тажикабад деп коет экен. Ошол жерде 40 түтүн кыргыз бар экен. Анан ошол кыргыздарга барып, ошолор менен сүйлөшүп эме кылгандан аны Такламакан деген эмне деген түшүндүрөт десем, айтса бул теке мекен деген эле сөз. Ал деп айтты. Аны эки француз барып, биринчи өтөбүз деп. Баягы меридиан менен өтөбүз дептир да. Анча 400 километрдей. Андан деле көп болуш керек. Көп болуп калат айрым жеринде. Баягы чөлүчү. Чөлү менен өтөбүз деп, ушу аябай сүрөт дейт, анан муну эмне үчүн мекен деп коюшкан деп ушундай бир сөз кетет да.
Анан мындай мен да карап көрдүм, о географиялык жактан эми бул чөл да. Дүйнөдөгү эң ийри чөлдөрдүн бири. Эң татаал жерлер, кумдуу чөлдөрдүн бири да. Анан эң кызыгы дагы эми географ катары бул объект эмне болду экен, дагы эмне сүрөттөлөр бар экен деп эметсем, Кытайлар изилдептир. Кытай окумуштуулар изилдеп, ошо чөлдүн астында, Хуанхэ деген сары суу бар да. Күрпүлдектин сары суу Сары суу. Ошо Манаста айтылат да. Сары суу, Хуанхэ. Хуанхэ дарыясы Такламакан жакта эмес. Жок, Хуанхэ дарыясы Гоби чөлүнөн түштүүрөктө болот. Жок, мен аны тиги багытын айткан жокмун. Бирок булар изилдеп туруп, ошо Хуанхэ сары суунун тиги 600 жылдык көлөмү ошо чөлдүн астында бар экен деп. Аныкташтыр да. 600 жылдык көлөмү. Агайлар дагы мындай эме да, мен ошо Такламаканда болгондо ошол жердеги мындай илимпоздор менен адамдар менен жолукканда алар айтышты да. Такламакан чөлдүн ичинде арасында байыркы шаарлардын калдыктары бар дейт. 1000ден ашык шаар бар дейт да. Анан бир мезгилде балким ал жер чөл болгон эмес болуш керек. Ооба. Анан баягы географиялык баягы эмелер алмашып, бир катаклизмдер болгондон кийин ал жак чөлгө айланып калса керек да. Себеби байыркы шаарлардын чалдыбарлары ошо бүгүнкү күнгө чейин сакталган чалдыбарлар көп экен да. Анан бир мезгилде 1000ден ашык шаарлар болгон деп айтышты. Анан бул дагы ошол бир чети ошол сиздин айтканыңызда тура болуш керек. Балким астында суулар ылдый кеткенден кийин суу жок болуп калып. Манаста жакшы айтылат да, бул эң чоң мезгилдин кыймылы Манаста жакшы айтылат да. Мисалы үчүн тоо бузулуп чөл болуп, чөл бузулуп тоо болуп деп. Ошол кандайдыр бир мына биздин кыргыз алатоосу миллион жылда көтөрүлдү. Бул бир күнү кайра түздүк болот. Сахарадагы чөл эмес болчу да бир кезде. Гүлдөгөн жер болгон. Сахара, токойлуу жер болчу. Мына ошондой кетет. Бул кубулуштар жер шарында баягы географиялык бир мыйзам ченемдүүлүктөр бар. Ошого баш ийип кете берет. Анан тең салмактуулук деген бар да. Тоолор өсүп кете бермек анда тиги канча километр болсо деле. Анан жок, бизде мына 7000ден өспөй атат. Себеби бул ички күчтөр көтөргөндө эндегендик процесс деп коет. Сырткы күчтөр талкалайт. Шамал, тартылуу күчү, эми суулар, жамгыр, климат. бүт барын түшүрүп агызып атпайбы. Мына американецтер изилдептир. Бир диаметри 1 метр болгон ташты томолотушуп. Анан 10 километр томолотуп болгондон кийин ал диаметри 10 дециметр болуптур. Ошо закон ченемдүүлүк бар экен. Анан дагы 10 километр томолоткондо 1 сантиметр болуптур. То есть урап отуруп томолонуп отуруп упуранып. Мына Бишкекте жана таштардын баары томолок болот атпайбы? Тоодан келгендер. Алда келди да тоодан. Тоодо борчуктар турат, мындай таштар. Ошолор келе берип, мына анан дагы 10 километр жүргөндөн кийин 1 мм болот экен. Анан жана 1 миллиметрлик ташты дагы томолото берсе, чоң болуп ошойдон жок болуп кетет. Шамал үйлөп кетет. Анан суунун агымы менен кумга айланып кетет да. Бул гравитация деп коет, бул токтобогон процесс да. Мына боомдун ичине Кытайлар жол салып атып, канчаны алып атат, ал деле келе берет тияктан. Анан жанагы жер кичине кошуп кетейин, бул Непалда жер силкинүү болуп атат акыркы катуу. Эми ошондо тиги батыш берип атат. Жамалунгма. Мен Жамалунгма деп айтам. Анан тибетче аты Жамалунгма, непалча аты Сагарматха. Анан Эверест деген ал кишинин аты англичанин. Ошол чөктү деп берип атат. Азыр Аннапурна көтөрүлдү дейт. Биринчи ушул деп айтып атат, бирок дүйнөлүк коомчулук кабыл албай атат. Качан гана Эверестке альпинисттер чабуул жасаганда СССР унутту дагы Эверест деп сүйлөп калды. Биз китепте, мектепте Жамалунгма деп окучубуз. Эң бийик чокку катары эсептелген да. Дүйнөнүн 3-чү. Ошол эле Непалда ошол бийик чокулардын бири катары 8163 метр бийиктикте Манас улуу чокусу турат да. Манас улуу. Манас улуу деген ошо улуу деген сөздөн. Эми жанагы жазылган боюнча алабыз да. Манас улуу турат ошол жерде. Манас ара бар көл турат, Манас дарыясы турат, анан Манас коругу турат. Ушул жерде жанагы баары чеккешип калып атпайбы? Брахмапутранын башында болуп.
Kızıkta. Anan ошол Өмүрзак агайдын айтканы боюнча Манас дейт Индия тараптан ушул сөз келген деп айткан мага. Ал киши көп эле айта берчү эмес. Анан жанагы текстти окуп атканда Манас жазылат. Зордугу тоонун теңинде көрүнгөндү жегидиги деп. Көздөрү кийген чок эле айткан сөз ок эле деп. Бүт манасчылар түш көргөндө Манасты көрүш мүмкүн эмес дейт. Баары сейшип сооп чыгылат дейт. Анын кебетесин кешпирин эч ким сүрөттөй албайт атпайбы. Болгону жанагы гипербола менен гана айтып атабыз. Мүмкүн эмес дейт. Жаргабак деп атат да. Укмуш. Демек бул ар бир эмеде болот күчөтмө. Индиялыктардын эмесинде бар да. Демек Манас биз үчүн чоң урук, анан чоң улуттук идеология болуш керек. Анан азыр Темирбек кайрадан Моголго өтсөк. Жок, мен ошого айтайын деп аттым эле. Бул картаны сиздер атайын көтөрүп келиптирсиздер. Бул карта мынакей 30 жыл мурда чыккан карта экен. Ушул карта боюнча дагы айтып берсеңиздер. Мен бир сөзүн кошуп коеюн, анан Жумаш айтсын. Бул Советтер Союзунда ошо 87-жылы айтып атат, ушул декабрь айында алып келгенбиз. Ошондо акыркы 20 жылдын ичинде чыккан картографиялык адабияттардан эң алдыңкысы деп баа берилген Москва, Ленинграддын баары. Өзү агай анан эми кое турубуз. Анан буга америкалыктар, италиялыктар, немистер, япондор, кытайлар жогору баа берген. Анан эми башка бир жерин айтып берейин. Ушул телеге чакырганга рахмат. Ушул жогорку кеңештин бардык чакырылыштагы депутаттарына, өкмөттүн мүчөлөрүнө, анан кийин анын орун басарына айтып коеюн. Бул жерде соп-сонук түрдө жазылып турат дагы, муну караган киши жок. Айтканда айтат, Кыргызстандын 94% тоодан турат экен дейт. Мында жазылып турат. Ошонча процент территория 1000 метрден жогору турат деп. Эми ушуну окубагандан кийин анан өкмөттөн эмне күтөбүз жакшылык. Ушун элди кайра башына айландырып атпайбы? Мына соп-сонун жазылып турат. Бул текстти ким жазганын эми айтпай эле коелу. Агайга таандык. Монун баарын келтирип, оңдоп, түзөп чыгыш. Анан кийин мына бул жерден деле азыр окуп берсем болобу ошону? Окуп бериңиз. Атайын, Так болуш үчүн окуп бер. Так болуш үчүн, Мына. Киргизстан страна высоких гор. Средняя высота ее территории 2750 метров, а наибольшая высота 7439 метров. Более 90% площади республики лежит выше 1000 метров над уровнем моря. Эми ушуну түшүнбөй келгенден 30 жылдан бери анан 94% тоо эмес, шуну карагайсың. Жазылып турса анан кантип жардамчылары бар, тигилери булары бар. 1000 метрден, деңизден келген 1000 метрден бийик болгондон кийин бул ылдый жакта жашагандар үчүн бийик эле тоо болуп калат. Бул эми Бельгия, Голландия, тиги Британия деп айтпай эле коеюн. Айтылуу Омскийде. Омскийден могулар. Бул Омскийден чыкты да, Карт фабрика. Мен баргам. Бир кызык иш болгондо, Атлас менен сүйлөп аткандан кийин 30 жыл өттү. Анда эми жаш балдарыбыз ушу Садык Мырзаков чакырды. Анан сен булар мени Жумаштечи. Ушул жалгыз ушу киши эле Жумакадыр деп айтчу да. Чын ушунтип айтчу. Анан Жумакадыр айтчу эмес. Момундай Омскийден телефон чалышты, жана макеттерди, карталарды алып бар дейт. Алып барып келесиңби дейт. Макул агай. Анан майрам сайрам болот, 4 май. Май күнү кетти. 4 май. Анан эме плащ, ак плащ мода болчу, жука. Анан могу эски аэропорт. Начинде кирсем эле бир эки грузин, эми Кавказдын балдары сирен өчүп атат да. Ошондон баарын оруп келип, экиден момундай таңга самолетке алып кирип кетишти. Булар эмне кылат, гүл көргөн эмелерби деп таң калып. Анан кеттик самолет менен барып кирип эле момундай 4-5 баракта. Момунунчу 4-5 барагын. Азыр эсимде жок, кайсы карталар экен. Анан киргизип
карт фабрика баягы адмирал Колчактын штабы экен да. Ой. Бир мезгилде болгондо, Ошол штаб ошол. экен, таң калып. Анан чыгып, Ал жакшы имарат. ой, мындай капитальный да, Омскийде баягы биринчи көпөстөр келип салган эмелер экен. Анан ошондо чыгып, карап келейинчи шаарды. Кичинекей эле бир этаждуу шаар экен, жалаң жыгач. Анан подземкадан жер астынан өтүп, переходтон өтүп баратсам баягы эки кавказ гүлманы сатып атыптыр. Бир чырпыгын бир сомдон. Мына коммерция деп. эми ал эл илгертен эле коммерция менен жашаган эл да. Биз аны түшүнбөй. Булар эмне оруп жүрүп, эме сындырып жүрөт. Ал жол киресин актап алгандыр. Укмуш да, момду бо. Анан ал кызык. Мен эмне кылам? Суук шаар. Анан кой шаарды көрөйүн деп бир трамвайга түшүп алып шаарды айланып чыктым. Кайра келип мен эмне кылыш керек экен? Гостиница. Бүрсү күнү учат. Бир күнү самолет Келип конот. Бир күнү Омскийге, Эртеси кайра учуп. Томскийге. Жок, Омский Ленинград. Жок, Омский Ленинград, бирок эмки самолет Томскийден конуп анан учат да, ушундай. Мен значит бүрсү күнү учушум керек. Ушундай болот атпайбы? Анан эмне кыларды? Мен ишимди бүтүрдүм. Анан кайра келип телефон чалдык аэропортко. Ушундай десе, келгиле, орун бар. Деп эле анан ошол эле самолет Ленинградга кайра келет. Ошо мен учуп келдим да. Анда мен Кызыл Аскерде турчумун, кечинде келип үйдү тарсылдатсам, кеч келдим. Келинчегим таң карат, эмне болдуң, эч жака барган жоксуң, учпай калдың. Жок, учуп барып келдим, ишенбейт. Анан кызык эртеси эмне башталбады. Биз анда тартиптүү экенбиз, аябай. Эртеси жумушка барып атпайм, 5-күнү. Анан барсам бул Сөдүбакас Өмүрзакович эзели мындай жинин катуу келтирбеген киши да. Бир калыпта баягы комсомолдун Кыргызстандын секретары болуп жүргөн киши да. Биринчи катчысы болуп жүргөн киши. Комсомолдун. Ленин орден алган ошондо. Ленин орден ким алчу эле комсомол. Анан ошо киши кабагын ушунчалык бүркөп, сага ишенсе деди. Жок. Ой агай, мен баарын бердим. Бүтүрдүм. Ошол эле самолет экен, анан келдим. Десем ишенбей, анан чын эле дейт. Картаңыз бу, картанын баарын өткөрдүм, баары орунду, баары жакшы. Десем анан чалды. Омскийге. Тап келди, баары турат, жакшы, бүттү, жөрүйдүк, узаттык, жакшы болду десем, мени карап, жарат. Башын эле чайкады, ошондо. Бир мүнөз киши болчу да ушунчалык. Ошо бир мүнөздүгү менен бу киши жеңди. Буга деле бу кишиге көп эле мындай бут тозу, ишенбестик, кээ бир науканын, илимдин бир чиновниктери бар да. Алар эмне колуңардан келмегиле дегендей сөздөрдү эметти. Анан бу киши бүт баарын таштап, өзүнүн да иштери бар да. Себеби докторлукту 10 жолу жактамак, Анан ошол киши мына үстүнө туруп момундай бир. Агайлар моундай бир эмгектер жаралганда, ошо Советтер Союзунун убагында кийин деле бир атайын мамлекеттик бир сыйлыктар берилчү эле, берилди беле? Момунда бир мен мындайда 87-жылы сөз эле кетти. Эме, Жумашчына сөзүңөр алчып, бул биринчи жолу сыйлыкка көрсөттүк. Анан чогулуш илимий кеңеш бүттү, анан келдик. Келсек Жумаш отурат. Жумакадыр. Момунтул отурат. 1 саат отурду билем, балким андан көп отурду. Бир баракты эле карап атат мынтип эле. Анан тамакка барып келет, жүрбөйсүңбү десем, мага айтты. Могу текстти окуп атам деп. Ушул могул атласты 2 бетке батырып жазып турушу киши. Мамлекет сыйлык көрсөтүп аткандачы. Анда баарын окуп берсең эл укпайт да. Анан ошону кайра окуп аттым, эсимде турат мына. Ушу 2 баракка батырыптыр ушу момун. Айта бер. Кыскартып реферат да. Азыр аннотация деп атпайбыз. Ошону чындыгында ошондой болгон. Анан мындай да көлөмдүү нерсени кыскартыш дагы мындай туура кыскартыш керек да. Ошону жазып атыптыр. Анан билбейм, мен мындай деп уккам. Ушу бирөөлөр жазып, бирөөгө берип койдуң, бирөөгө бербей койдуң дегендей да. Фамилия көп да биякта. Анан фамилия көп болгондон кийин, мисалы үчүн бир кишиге берилбейт. Мисалы үчүн Садыбакас Өмүрзаковичке анын кереги эле жок болчу, ал элге далилдеген өзү 2 жолу лауреат, илим боюнча. Жок, бир эле.
Экинчисинде берди. Bundan bolbay kılmadı. Анан эми бул могу ишти мына темир кылда турат, мына мындай да биз как коомчулук өзүбүздүн ишибиз бар. Мисалы үчүн мен тиги кара шоро ошояктуу чоң бир эмелерге илимий иштерге катышканбыз. Анан кийин сууларды ысык көлдү изилдеп жүргөнбүз. Ошол өзүбүздүн изилдөөбүз бар. Бирок биз ошону сырткары муну иштечүбүз. Менин мактана турган жерим бар, мынченде атлас бир бүттү, анан жылдын аягы болуп атат. Луч анда бир жаңы эле кирген, бир 2-3 жыл мурун мындай лучший научный сотрудник деген эң мыкты деп. Анан эмнесин аласың дейт. Мен айттым, атластын бериңиз деп. Анан 90 сом алгам ошо. Аябай сонун. Ал вакытта 90 сом деле бир табакчы болчу. Мага 250 сом тийген. Бизге 90 сом тийген. Эми жанагы айтып, бул 2 жолу мамлекет сыйлыкка көрсөтүлдү. Анан биринчисинде мен жарым-жартылай катыштым, анан экинчи жолу көрсөтүлгөндө бүт кагазды өзүм даярдадым. Абдан оор болот. Кагаз даярдашылыкмыш көп. Анан көтөрүнүп алып, жанагы 10 киши ошонун делосу болот. Анан мунун аннотациясы болот. Ар биринин үлүшүн жазыш керек. Анан мунун маанисин жазыш керек. Эл аралык маанисин жазыш керек. Ушуну толтура да. Анан момут кучактап алып, анан комитетке алып барган. Колесников деген аял кабыл алып, мага уруксат берди бир күн дагы. Бүтпөй атам деди. Машинка басасың да. Анан кабыл алып каттады. Анан ошо 96-жылы ошо комитеттин мүчөлөрү бир эле мындай токтом токуп койгонда, мындай изыскат деген жери бар да. Анан подождать деген жерин келтирип, анан ички таарныштардан бул өтпөй калган. Анан тиги киши абдан капа болуп, ушуга алганда абдан каалаганда, мен жеке өзүм киши энциклопедия калган. Анан каалаган, анан Акаевка жеке кат жазган. Мен өзүм алып барып бергем да. Анан аяктан эч кандай бир эме болгон жок. Жооп болгон жок, Жооп болгон жок. Анан ошондо бир катуу капа болду. Анан биринчи чоң капа болгону 2 жолу илимге эмгек сиңирген ишмер деген намга көрсөтүлгөн. Геология институтунун илимий кеңешинде анан бир 17си орус эбирейден турчу эле 21 кишинин бир добуштан көрсөтүшкөн. Анан наам албай калган. Экинчи жолу көрсөткөн. Биринчи жолу 91-жылы көрсөттү, албай калды. Эми кимдер экенин баары белгилүү, аны айтыштын кереги жок. Экинчи жолу 93-жылы көрсөтүлдү. Ошо академиянын геология институтунун 50 жылдыгына байланыштуу. Анан бул киши да кайрадан чыкты да. Анан бул киши анда да албай калды. Анан эми бир шылтоо бар экен, илимдин кандидаты деген гана. Бирок илимдин кандидаттары алгандар бар. Ошо наамды. Ошого гана эметип калган. Абдан көңүлү чөктү. Бирок башка жактан буга наам берилген. Кыргызстандын, анда Кыргыз Республикасынын да жаратылышты коргоонун эмгек сиңирген кызматкери деп. Себеби бул киши ошол комсомол болуп иштеп турган мезгилинде, андан кийин Дуланкандагы Кыргызстандын география коомунун уюштурууда 47-жылы башында турган. Кыргызстандын билим коомунун уюштурганда башында турган. Анан Кыргызстандын тарыхтын жана маданияттын эстеликтерин коргоо коомунун уюштурганда башында турган. Эми биринчи коом мамлекеттик эсептелбейт эле, тиги тарых жана маданиятын коргоо коому кызмат болчу. Адамдар иштечи. Акыркысында кондучу алып турган. Анан жаратылышты коргоо дегенде биздин жаныбызда эмес беле. Анда да адамдар иштечи. Кадимгидей. Мына ушулардын башында турган дагы анан пенсионерлердин коому дечи. 85-жылы Кыргызстандын кызыл китеби чыккан биринчи жолу. Ошондо ушу кишинин исми жүрөт. Бул киши кыргыз тилин да мыкты билет да. Салт сананы, тарыхты да мыкты билет. Кыргыздардын тарыхын, Кыргызстандын тарыхын. Анан чөптөрдү, өсүмдүктөрдү жакшы айтчу да. Ошол карап көрсөңөр, ушунда фамилиясы турат. Ошон үчүн жанагы съездерин өткөргөн алардын баарын. Ошон үчүн жанагында наам ошол тараптан келген.
Ана агайлар айтсаңыздар, мына Атлас мына 30 жыл болуптур. Бүгүнкү күндө актуалдуулугу жоголдубу же актуалдуу? Жок, жоголгон жок. Анан бүгүнкү мынакей коом, кыргыз коомуна, кыргыз экономикасын баягы өнүктүрүүдө же болбосо ошо кыргыз жерин иштетүүдө ушул картанын пайдасы тиеби же бул картанын ошол маанисин айтсаңыздар? Мындай, бул картанын фундаменталдык мааниси бар да. Бир көп жылда өзгөрбөгөн нерселер бар. Алалы биз рельеф деп коебуз. Кыргыздын рельефи ошол калыпта турат. Эми анча-мынча өзгөрүүлөр бар, эми ал майда барат да, сел жүрүп кетет дегендей. Бул Темиркулдун күйгөнүндөй тура эле жанагы мисал үчүн айыл өкмөттөр тигилер караганда өзүнүн айылы качан экенин эле белгилеп коет да. Могу картаны атласта алып элечи. Так, аябай так да. Бул нерселер кетет. Анан жанагы чек ара деп атасыз, сиз баштаганда ошондон баштабадыңыз. Ошонун баары жаңы биякта турат. Жылбайт, булк этпей турат, бул да документ. Бул географияда картографиялык документ. Бул алыс акыркы инстанцияда. Чоң факты да. Ооба, бул турду деп. Мына жада калса биз Манасты эле айтып атпайбызбы? Тиги жакта экен, биякта экен деп. Жана объектилеричи. Ал деле мына географиянын координатасы турат. Координаталар менен бекитип, азыр да жакшы болуп калды. Мына бул атластын дайым бир нерсени нөлдөп алсак, нөлдөн өзгөрүүсү барбы деген нерсени жасасак болот. Өйдөрөөк кеттиби, эмне, ылдыйраак кеттиби деген нерсенин баары тең ушул аркылуу. Эми алыс кетпейли, мына мисал үчүн өсүмдүктөр. Азыр климат жылып атат деп атабыз, 2 градуска, Эми бааргай маалымат менен карап атабыз, 0,64 деп жүрөт. Анан биздин кышкы температурабыз 1,64 көбөйүп кетти. Кышкы температура көбөйгөн аябай жаман. Төмөндөдүбү же жогорулап кетти? Жогорулады. 1,64 градускачы. Орточо айтылат. Анан мына жанагы бул жерде 1,64кө жылуураак болуп калды. Жылуураак болуп калды. Жайкы температуралар 0,64кө, 0,6га ушундай жылуураак болуп калыптыр, а кышкы температура 1,64кө жогорулап кетти. Эми мындай бар да. Глобальный потепление деген бизге дагы келип атат. Сөзсүз. Биз башка планетада эмеспиз да. Биз ошонун илеби бар. Баары бирчи. Анан мындай болуп атпайбы? Ар бир бизде эсептелип так болгон. Ар бир 100 метрге мо Кыргыз алатоосунда 0,6 градус төмөндөп турат. Ошон үчүн бизде мына Бишкекте 30 градус болуп турса жайында, тиги мөңгүнүн этегинде 3200 метрде 0 градус болуп турат. Ошол 0,6-нын өзгөрүүсү боюнча. Көрдүңөрбү? Анан мындай болуп атпайбы? Бизде мына азыр аянттар чындыгында эң жакшы аянттардын баары тең азайып баратат. Себеби чөлдөшүп келип. Мына 1,64 болгондон кийин мейли 0,64 деле алалычы. 0,6 болгондон кийин ар бир алкак 100 метрге жогорулады. Мен мындай горизонталдык абалда айткан жокмун. Бийиктик боюнча айтып атам. Вертикаль боюнча. Демек канча аянт кетет горизонталдык алганда. Көрдүңүзбү? Түздүктө алып тиги 100 метр эмеде болот да. Мисалы үчүн чүй суусунун этегинде болсо 100 метр, где-то бир жээк жолго чейин келет 100 метр ушу бийиктик. А горизонталдыкка келгенде 3-4 километр болот атпайбы? Анан ошондой маселелерди муну буга байлап жасаса болот. Ошондой нерселерди. Дагы бир нерсе, мөңгү деп атабыз. Мөңгү чегинип карасаң болот. Мөңгү баары бар мында. Мөңгү чегинип баратат. Ар кайсы эме ылдамдык менен. Кичинекей мөңгү батыраак чегинет, массасын жоготот. Анан ээрип жок болуп атат. Ээрип жок болуп атат. Анан мындай да. Ошол биологдор, кээ бир биологдор айтып атат, мындай деп атат. Ошол бийиктикте өспөгөн өсүмдүктөр өсүп атат деп. Демек жанагы далил жылуулуктун бар. Жылуулук келип аткан далил да. Бул мындай могу динамика болгон нерсени могуреки атлас аркылуу нөлдөп алсак, ошонун айланасында сөз сүйлөсөк дагы биз өзгөрүүлөрдү билебиз. А илим эмне? Илим деген өзгөрүүнү тенденциясын байкаш керек, а өндүрүш ошону пайдаланыш керек. Тилекке каршы могурек атласты
колдонушпайт. Анан жанагы унутуп кетиптирбиз айтпай. Могу Атласта отраслевой институт дегендер бар болчу мурун. Отраслевой, сельхоз министерствода, агропром билем да. Ошонун өзүнүн 4 институту бар болчу. Институт экономика агропрома. Булар да катышканда. Ушундай институт экономика госплана. Почва институту. Почва, Аман Мамытов. Гидрогеолог экспедиция, геолог бүт бар. Бүт бар, ушулар да бар болчу. Өзү негизи жанагы кайсыл жерге, кайсыл бийиктиктеги жерге, кайсыл культураны айдаса болот, качан айдаш керек, ушунун бардыгы. Анда бул жерде фенология деген турат мында. Муну карап эле айттык мына. Мына. Климаттан айттык. Мына. Типи климатов бар да. Жөтүп кетти. Асаат фенологиягында мына. Өтүп кеттиң. Мына. Типи климат туран фенологияда бар эмес беле. Мына. Могу менен карап, маселен мында жазат да фенология азимый пшеница дейт. Күздүк буудайдын эмес. Мында карап эле айтып коет. Мыята турат бүт бар тең. Мөңгү турат, дарыялар турат, сел турат. Сайыздын убагында жер титирөө турат. Сиздер айткандай колхоз совхоздар бар болчу да. Анан алар карачы, бүгүнкү күндө бизде фермерлик чарбалар жеке менчик болуп кетпеди жердин баары эле. Анан ошол себептен дагы баягы дыйкандын колунда картасы жок, кандай эмени айдаш керек, канчаны алмаштырыш керек, почваны кандай кылыш керек. Ушул боюнча эме турат да фенология. Бул картанын пайдасы чоң эле болмок экен. Бул мындай да, эми мен кичине бийлик алыш керек. Мет коюн. Экинчи томда момда деген карта бар болчу. Пути перегона ската деген. Малды айдоонун кыштоого, жайлоого айдоонун жолдору деп. Кайсы жерден кандай айдалат. Бул турат эле да. Мисалы. Жана дыйкандарга эгинин тебелеп кетпеш үчүн, бузуп кетпеш үчүн атайын скотопрогонный деген жана жолдор болгон да, бүгүнкү күндө чыны менен ал жолдор колдонулбай калды да. Көбүнчө эле баягы машина өткөн чоң жол менен айдап калышпадыбы? Мындай болот. Эми да бир кызык жагы бар да, жанагы топуракка келгенде. Мына Кыргызстандын шартында шамал эрозиясы деген эки жерде катырат. Кошкор жана балыкчыда. Жанагы топуракты айдагандан кийин шамал катырак болсо анын күрдүүлүгүн алып кетет. Андан башка нымын алып кетет да. Бу да эске алыныш керек да. Могу Атласты караган бирөөлөрчү мындай болду да. Балыкчыга эмне үчүн жанагы ветра эмени шамал электростанцияларын курбайбы депчи. Ой, ал болгон 90 күн шамал урат экен. Калган 260-270 күн эмне жанагы вентиляторлор токтоп турабы. Ушунун далил болуп кеткен да. Себеби туруктуу нерсени көрсөткөн. Баягы bir 10 günde боло турган нерсени эмес, туруктуу бир кубулуштардын жыйынтыктарын көрсөтүлгөн да. Анан бизде чындыгында Кыргызстанда телевизорду деле карасаңар мына жөнөкөй кишилер карайт, дайым эле шамал 4-5 метр, 1-2 метр деп айтылат да, батыштан деп. Анан өткөндө да бир кызык нерсени окугам. Сиз менен деле бир кеп болуп калды эле. Эмне үчүн боз үйлөрдүн баары тең тиги чыгышты карап турат. Душмандын баары ошол жактан келет. Душман келет, батыштан деле келет да. Ал жөнөкөй эле, географтар үчүн ал жөнөкөй эле. Себеби биз Атлантика океанынын климаты менен жашайбыз. Шамал батыштан дайыма батыштан келет. Көбүнесе. Дайыма батыштан келет. Анан Манаста түштүктөн өтө албай калат. Там салганда деле күнбатыш жагына терезе коюшпайт да. Себеби аяктан шамал болот деп. Ооба чаң кирет. Дайыма чаң кирип турат да, батыштан келет да. Чаң кирет. Аны тазалап, иши кылып, мына Манас эпосунда да ушул укмуш көрсөтүлөт да. Эми батыштан келет деген. Борон чапкын батыштан келет деген сөздөр толтура эле кезген. Анан Манаста дагы бир жакшы нерсе бар. Бизди түндүк жарым шарда жашаганыбыз көрсөтүлөт да. Себеби түндүк жарым шарда баягы өзүң деле окуп атып билесиң да, мен түндүк жарым шарда жашаган экенмин деп. Сол жагында, оң жагында деген бар тең, маңдайыңда деген нерсенин баары тең көп көрсөтүлөт да. Анан мага жакканы Манаста бобореки бизде көрсөтүлгөн нерсени биз мына температура менен айтып атпаймынбы? Манаста дейт, ой жерлерде жамгырлап, капталында мөндүрүлөп, анан чокусунда каарылап деп. Мына
закон ченемдүүлүктү Манаста сонун айтылганда бир эл учурда суу 3 агрегаттык тибинде жолугат. Мына суюк болуп турат, мөндүр катуу болуп турат, тиги эме карбон. Агайлар дагы бир суроо да. Мисалы үчүн мынакей акыркы кездерде жанагы делимитация деген термин чыкпадыбы? Чегаралардагы демаркация, делимитация деп чек аралардагы тышкы баягы мурдагы чет өлкө эмес, мурда бир мамлекет болуп турган Казакстан менен, Өзбекстан менен, Тажикстан менен болгон баягы чыр-чатактар бар да, ошо 400дөн ашык жер бар деп атпайбы? Ошолорду чечүүдө ушул картанын эмеси тиет беле, таасири, пайдасы? Сөзсүз да. Бул карта колдонушпайт. Мунун жок, бул эми кичине кыйыр түрүндө болот да. Бул картага түшкөндөн кийин ушул картадагы территория биздин ээлик болуп калат да. Ал эми жана делимитация деген сөздөр, демаркация дегендер. Эми чоң саясат алар 50 миңдик масштабты карта менен каралат да. Андын аябай чоң карта. Бул мына моученде чоң бир сөз бар. Жазылып турат: для служебного пользования. Көп эле киши укуктуу эмес болчу муну эметкенге, алып караганга. Себеби для служебного пользования кандайдыр бир деңгээлге ошондон кийин гана киши. Бирок жана мамлекеттик чек араны тактоодо, ошону баягы белгилөөдө бул картадагы масштаб жетишсизби? Жетишсиз. Бул кыйыр түрүндө болот. Кичинекей масштаб болуп атат. Кичинекей масштаб. Себеби бир кокту кирбей калат да. Анда жана 50 миң болгондо 1 сантиметрде 5 метр түшөт да. Ушун менен аныкталат. Аяктын чек арасы биздин чек ара, эки тарап. Дагы мындай болот да, могу өтпөй атканда. Себеби бизде о ДСП дегенде для служебного пользования деген нерсе да. Тиешелүү гана кишилер укуктуу болчу. Ушуну пайдалангачы. Анан кийин бизде мына мен жылын унутуп калдым. 100 миңдик карта мындан да чоң. Мындан 10 эсе чоң карта. 100 миңдик картага ДСП өттү. Бул жалпы пайдаланууга өттү. А 50 миңдик масштаб, тиги 100 миңдиктен дагы эки эсе чоң. Ал секретный болуп калды. Түшүнүктүү. Агайлар, сиздерге атайын келип ушул карта боюнча сүйлөп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маектештерибиз географ агайлар болду. Жумакадыр Карамолдоев агай профессор, ошондой эле БГУнун доценти Темиркул Эшенкулов агай болду. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.